Негизи эле ушул чырдын келип чыгышы себебине ошол кездеги коопсуздук кеңешин жетектеген Адахан Мадумаровду дагы күнөөлөп чыгышты. Ошол убактагы түзүлгөн протоколдун негизинде. Анан ушул тууралуу айтсаңыз. Мен ошол 2008-жылкы жөн 2009. 2008-жылы түзүлгөн протоколду мен мындай наизусть билем. Ошол убакта мен Баткен чек ара отрядынын жетекчиси болгонмун. Ушул документтери кол коюлуп атканда, ушул процесс жүрүп атканда ошондо мен Адахан Мадумаровдун ошол кездеги аткаминерлер менен бирге жүрүп, ошол исторический моменттердин күбөсү болгонмун да. Анан өзүм жеке оюм бул жерде ошол кезде эч бир кыргыздын аткаминери менмин деген чиновниги бизде жол салынып аткан билесиздер, Кытай China Road деген компаниясы Баткенге 25 километр Баткен, Актатыр, Ортобоз, Актатырды 25 километр жол салып аткан. Именно ошол 275 метр жерге келгенде эч бир жетекчи өзүнүн мойнуна ошол жоопкерчиликти алган эмес. Бир гана мен эркекмин, мен чиновникмин деп Адахан Мадумаров мойнуна алган. Мен өзүм көргөн нерсени айтып атам. Уккан эмес, көргөн нерсени. Мойнуна алып туруп ошол кезде дагы чоң көлөмдөгү мындай конфликттер болгон. Ошону ордуна салып, маселени чечкен мен ойлойм туура жагына. Мен баягы бирөөгө жагынып же бирөөгө жагынбай сүйлөштү жаман көрөм. Мадумаров ошол кезде мен оюмча ишке жараган. Эгерде албаш керек да бул нерсени. Бул нерсени бардыгы эле билет болуш керек. Коомчулук деле кабылдап калды ошол кездеги Мадумаровдун чечими туура болгонун, Кыргызстандын пайдасына чечилгенин. Эгерде туура эмес чечилген болсо, ушундай арадан 10 жыл, 11 жыл убакыт өткөндөн кийин ушул маселенин козгогонун кандай кызыкчылыгы бар эле? Өздөрүнүн кетирген катачылыгын кээ бир адамдарга шылтоолобош керек. Мен күн карамага же болсо 200 болгум келбейт. Ошол кезде ошол жерде турган губернатор барды болобу кош колдоп, кол чабып, Адахан Мадумаров туура жумуш кылдыңыз деп туруп бетине нөө бергендер болгон. Эми келип 10 жыл өткөндөн кийин өзүнүн кетирген кемчиликтерин Мадумаровго жүктөп коюш бул мындай жигитчиликке жатпайт. Мадумаров туура эле жумуштар кылган. Ал ошол кадамдарга барбаганда биздин жолубуз бүтпөй калмак эмес. Ошол бойдон калып кетмек.